Assalamu alaikum, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Мындан туп-туура 1 жыл алдын мына метро Новогиревадагы Шангал торговый центринин -2 кабатында 25 квадрат метр Бишкек деген женский дүкөн сатууга чыкты деп тартып көргөзү келек. Кудай буйруп, мына бир жакшы семья алып иштетишип, эжекебиз мынакей декретке чыгайын деп мына дагы сатууга коюлуп атат. 1 жыл аралыгында кандай кирешелер тапты, бул жер балары канча, ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Негизи могу метро Новогиревада аябай көп кыргыздар тыгыз жайгашкан, көп жайгашкан метролордун бири. Көп билишет бул жерди. Торговый центр Шангал, ушул жерден түшүп кетебиз. Бул жерде Бургер Кинг бар. Нары жакка Канордо самсасы болсо керек эле. 1 жыл болуп тартканса. 3-чулуктан чыккандан кийин 100 метрден кийин киребиз. Эгер жүк алып келип киргизе турган болсо, аркасынан кирген көздөрдөн достуктар берилет. Парковкалары бар демекчи. Машина менен келип, негизи кийим кылам дегендер болгон болсо, клиенттер үчүн да ыңгайлыктар жаратылган. Парковкалар бар негизи. Клиенттер келе турган болсо дагычы аябай жакшы, элдер көп өткөн жакшы жерлерден жүрүңүздөр. Смешной сценага келе турган жерде эле. Клиенттер дагы аябай көбөйүптүр. Орустардан бар клиенттер, кыргыздардан, башка улуттардан клиенттер топтоп коюптур негизи. Жүрүңүздөр. Бул жерден кирүү убактылардан 10-10 чейин доступ берилген клиенттергечи. 10 чейин теңир содаңыздар кыла бересиздер. Басынан арзан койдук дейт. Алдыңкы мүнөттөрдө полный маалымат берет. Элдер көп кирген торговый центр экен, Перекресток бар экен, химчистка бар экен бул жерде, банк Авангард деген бар экен мынакей. Дагы эмнелер бар? Дом Буда дейт. Бишкек деп багыт берип бул жерде коюп коюштур, көргөзүлүп. Мындай караганда эле Универмаг Низкий Сена. Смешной сенанын эле маңдайында жайгашкан. Биз сиздерге мактап көргөзгөн Бишкек кийим сатуучу жери мына ушул жерде. Аябай арзанаттуулар болуптур. Немесе жүрүңүздөр. Улуг аке сиздерди күтүп алат. Алла туураларында келген болсоңуздар. Тынчсызбы? Алейкум ассалам. Шүгүр. Аллага шүгүр. Азыр эле видеода айтып өттүм. Мындан 1 жыл туп-туура алдын мына сатып алыпсыз. Ошондо да биз жардамдап чыгардык элек. Азыр кайсы пешенеси бар адам көрүп сатып алгысы келип атат да, мисалы, кенен маалымат беребиз. Кандай методика болуп сатканыңызга өзүңүздөн айтып бериңиз. Айтыңыз. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр, ассаламу алейкум катталуучулар, Москвалардан. Бул магазинди толук 1 жыл болду биздин алганыбызга. Как раз ушул октябрь айында былтыр рекламага чыкканда биз Кутман Шүгүр магазининен Кутмандан сатып алганбыз. Сатып алганыбызда Кутман аял как раз декретке чыккан. Ошол нерсе бизде кайталоо болуп атат. Ушундай эле нерсечи. Анан муну сатып алып, азыр эми айла жоктон кайра сатышка туура келип атат. Себеп бул жерге женский взгляд керек экен да. Аял кишинин көз карашы болбосо мен иштете албайт экенмин. Мен өзүм жумушум бар. Аялым уже жакында төрөйт. Ошон үчүн эми айла жок сатып атам. Анан магазин аурасы сонун, өзү кичинекей болгон мен компактный, киргизген тушу Бишкек деп өзү аты өзүндө турат, женская одежда, кийимдер да бир өзгөчө, мындайча айтканда. Ошондой брендовый кийимдер, ошондой эле жергиликтүү мына орустар деле үйрөнүп калган бул жергечи. Анан башка улуттагылар деле үйрөнүп, клиент буга чейин үйрөтүлгөн экен, андан дагы кошумча кылып атабыз. Да эмне дейин? Күнүмдүк выручкалар кандай болуп атат? Сезон убагында, жазда кандай болду, учурда айда кандай болуп атат? Сезон убагында күнүмдүгү жакшы, себеп товарды канча көп алып келип, утуру жаңылап турсаң, ошого жараша соода болот да. Главное товарды алып келип
жаңылап бат-баттан неме кылып турса, сода болот. Болот дегенде 50-60 миң болуп атты сезондо күнүгө. 50-60 миңден болуп атты. Анан Instagram баракчабызда 32 миң подписчик бар. Ошону менен өткөрүп беребиз. Кошуп бересиз. Кошуп беребиз. Даяр. Бул жерде азыр эмне болгон болсо бардыгын ушундай өткөрүп беребиз. Кандай эсептешесиздер эгер алам деген болсо? Азыр сатып аткан баасы менен эсептешесизби? Алган баасы менен эме кылып беребиз. Мисал кылалык. Ушул костюм азыркы баасы 5 миң экен. 5 миң. 5 миң экен. Бул скидкасы менен, өзүнүн алган баасы менен. Бул негизи келген баасына сатылып атат азыр бул. Жок, азыр ким алган болсо, келген баасында өткөрүп беребиз. Негизи канчадан алынды эле демекчимин да ошол. Биз 5 миң сатып аттыр дегендей да. Товарларды канчага алынды, канчага сатканын мен билбейм, ачык эле. Мен основной финанс жагынан каржылагам, бул магазинди мен келинчегиме подарка кылганмын. Былтыр алып эле подарка кылып бергем. Мен сизде щедрый агаларым болсо, мен өзүм жумушум бар. Мен бул жерге киришпейм деле. Мен документация жагынан сопровождение кылам, анан товар жагынан, насчет финанс жагынан неме кылам, калганын полностью келинчегиме өткөрүп бергем. Анан ким алган болсо ИПны азыр пока 1 айга коюп берем. Документация жагынан жардам берем. Магазинде эмне болсо полностью калат, даже кассовый аппарат, сейфтер бар, бардык жок, полностью. Документальный полностью өткөрүп берем. Аренплата 100 миң. Айтылышы. Скидкасы бар. Аны кайсы бактылуу адам алган болсо полностью айтып түшүндүрүп, пока сопровождение кылып, товарда, анан поставщик жагынан полностью жардам беребиз. 1 ай бою жетелейсиз кыскасы. Жетелейбиз ооба. Жаш коюп берүү жолу, алмаштыруу жолу. Эми бул жерде коюп берүү жолу, алмаштыруу жолу, основной товар азыр где-то 450-500 миңдей эле товар калды. Күндө эсептесе чыгат. Эсептеп атабыз уже. Күндөн күнгө азайып атат товар. Ошо канча чыкса ошо бойдон эле беребиз. Бул жерде оборудование башка жок, эч нерсеге акча кылбайбыз. Ушул товар деле ушундай өткөрүп берип эле. Бактылуу адам бүгүн келип акчасын санаса, азыр отуруп ишин кыла берет ошол. Аренда платаны ушул сразу айдыкын төлөө же 1 ай алдындан төлөп жана кылыш керекпи? Ар айдын биринде төлөйбүз да, аренда. Айдын биринде төлөйсүздөр. Жакшы. Ушундай модный кийимдер экен, көбүнесе ошол орустар кие турган кийимдерди көрүп атам да негизи. Бул байка. Ооба. Азыркы келген клиенттерге бардык товарларда скидка бар. Сону скидка кылып берип атабыз. Өтүүңүздөн калабы? Бардык калат. Бар жок калат. Бардык жок калат. Ушундай кийимдерди сатып атышкан экен эле. Мына дагы бары же ушул эле турган азыр ушул эле калды. Көрүп калган. Анан зимний курткалар бар кичинекей. Аларды дагы жана кыласыз. Эсептейсиздер. Ооба. Аз эле ал. Аз эле. Алда модный кийимдер калган. Тугандар мына ушундай. Ооба. Мына ушундай шымдары бар экен, мындай өзүңүздөр байкаңыздар. Шымдарда скидка кылып койгонбуз 500дөн 1000гече. Сымыштоо сенин анын жанында Бишкек деп жазылып туруп, эми кийген адам деле сымыштоодон көрүп, мына кирет да бар. Бир көрүп чыгайын депчи. Мына ушундай мекендештер, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мындай щедрый агаларым болгон болсо, мына эжекелер үйдө отуруп, бир иш кылат элем дегендер болгон болсо, көргөзүңүздөр агаларыма. Мына ушундай кылып белек берген экен. Кана болсо кылалык деген болсоңуздар, Кудай кааласа, агабызды жолдоп белек-селек кылып берген болсок, кичине үйдө отурбай алаксып, бир ишти баштап алган болсоңуздар, бул дагы жакшы нерсе экен анда. Ооба. Жакшы эле киреше бар экен анда. Бар. Айына бир 100 миң, 150 миң иштесе болот, таза өзү. Болот. Жакшы. Себеп буга чейин клиент үйрөнгөн экен, андан да биз үйрөттүк. Айтып атпайбы, бул жерде дагы мына сулуулук салондагы кыздар да бул жактан кийинип атат да. Кыргыздар, орус жарандары деле бардыгы бул жактан кийинип атат да. Instagram аркылуу деле көп бизнес алдыра жатат. Ооба. 32 миң подписчик бар, даяр. Ошону мен бекерлеп өткөрүп беребиз. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Мында ойлонуп аткандар болгон болсо, бизнес баштайм дегендерге жакшы мүмкүнчүлүк. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Биздин номерлер издегендер үчүн төмөндө жазылуу. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.